özüzdün bayağı tuğuz gökbörünün, özüzdün gökbörünün çelegi, özüzdün gökbörünün logotipleri büyük barışa oydan turat. Alem oyun derecesi özgörüp ketip baratat. Demi kийинки muğundar köp kelip koşuldu, özüңөр bayqap atkan çıgarsыңар. Kийинки muğundarдағы мына көрсө өзгөчө мыкты оюнчулар чыгып атат. Болsun, жақшылық болsun. Бүгінгі баяғы мұрда 20 минуттан önüsa қазір 15 минутадан командалар көп болғанды ойлашты. Есалы мұрда 10 минута ол жесіңерді. Азыр 5 минуттан деле тегереги. Ошон үчүн мен силермен жолукканга ыраазычылыгын билдирип, касиеттүү көлдүн жээгинде ушул оюнчуларга Кудайым өмүр берсин деп, ушул оюнчуларды көрүп сүрөп отурган силерге өмүр берсин деп мен ырымы кылып, өмүр деген ырым менен ырдап берейиз, баштап берейиз силерге. Өмүрлүү болгула. Aman bol ola, gel sağlıkta ol ola, kırsıktan çıkar ol, yaşlıklarda olalım. Sen sağlamsızlar var. Şu oyun aябай son oldu. Атаандаштарыбыздагы жаш элек командасы өтө күчтүү команда болчу, камсылган командаларды утуп келген. Ошо жеңиш биз тарапка буйруптур. Жеңиш менен кайттык. Негизи эле буга чейинки атаандаштар тууралуу да айта кетсеңер. Буга чейин Токтогул Толук деген команда менен туш келгенбиз. Алар дагы жөн команда эмес, күчтүү команда болчу. Ошо жеңиш биз тарапка буйруптур болчу, анда да жеңип ушу жарым финалга чыкканбыз. Бакаята оор атаандаш болду. Утууга туура келди. Бакаята чынында күчтүү оюнчулар көп экен, аттары да мыкты экен. Ошо спорттон бирөө жеңиш керек экенде биз утулдук. Биринчи лиганын 3-орундун ээси Биримдик командасы жана ошондой эле капитаны Элдияр мырза, жеңишиңер кут болсун. Канча бир команданын ичинен топ мыкты 3 команданын бири болуп 3-орунду ээледиңиздер. Командаңыздар туурасында айттыңыздар, өзүңүздөр азыр жеңишке жетип отурасыздар. Алейкум салам. Ассаламу алейкум, Мырзалим, мен Шактарбек уулу Элдияр, ошо Биримдик командасынын капитаны болом. Биримдик командасы бул Бишкек шаарынан түптөлүп келгенбиз. Өзү ар кайсы жактан балдар бар. 4-7 область анан ошонун эмесине Биримдик деп команданын атын койгонбуз. Ошо 3-орунга жетип азыр бирге кичине кубанычта отурабыз. Командаңыздар мындай көбүнчө жаш балдардан окшойт, эң улуусу эле сиз көрүнөсүз. Кандай дейсиз? Эң улуусу мен ошо команданын капитаны болуп, ошо өзүбүз биякта бир дос болуп экөөбүз түптөгөнбүз команданы. Бул команда бул экинчи эле оюнубуз, Кудай буйруса 3-орунга жетип
азыр сүйүнүп отурабыз ошо. Жакшы балдар, жаш балдар жалаң. Бакут Алайбек уулу бар. Мурун тартып жүргөндөрдөн ошо 1-3 бала бар. Калгандары жаш балдар. Жаш эле командасы ошо чүйдүн эле биздин эле өзүбүздүн балдар, жаш балдар. Жалаң ошо 2000ден ары жагы жаштар да. Алар да малатсы, ошо жакшы 4 бул полуфиналга киришти. Алдыда оюндар, жакшы оюндарды көрсөтүштү. Жакшы алардын баш залында Белек байке турат. Белек байке да өзүңөр билгендей жакшы тренер. Ошо команданы чогултуп азыр жакшы оюн көрсөттү. Алар да ошо ийгилигибиз жакка жылмайды, биз аларды кутуп алдык. Германдар кол чабалар болсун. Кол чаптырабыз германдар, кетпейбиз, азыр сыйлоо эме. Асылбек агай. Келгиле жигиттер, жалпы балталайлы. Мына урматтуу германдар, канчалаган ашууларды ашып, бийлерди ашып отуруп, мыкты оюндарды татуулап отуруп, мына финалдык кезге чейин келген эки командага акпатарды берип алалы. Амин. Ал эми Бакаята Курама командасына сыйлык тапшырат. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору Улукбек Нарымбекович мырза. Келиңиз, сыйлыкты тапшыруу боюнча спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору Улукбек Нарымбекович. Баш байе. Мына германдар кол чабып туралы. Биринчи лиганын чемпиондору. Кудай буйрса ушул командаларды кийинки федерациянын официалдуу турнирлеринде жогорку лигада көрөлү. Кийинки оюндарга дагы ийгиликтерди каалайлы. Мына ушундай. Мына кандай бир сонун көрүнүш. Жеңиштин даамы бир өзгөчө даамдуу. Анысыңар ындай, мынакей баардык федерация жетекчилик жана эмесе алдыңыздарда федерация мына спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору Улукбек Нарымбекович кубок жана ошондой эле 300 000 сомдук сертификатты ыйгарып атат. Кол чабып коелу германдар. Кубок футболдун Бакаята.